Кыргызстандык балбан кыз Сезим Жуманазарова өзбекстандык Лайлохон Сабированы жеңди. Сезим Жуманазарова менен Лайлохон Сабирова профессионалдык күрөш лигасынын 11-чи мелдешинде 59 кг салмакта күч сынашты. Буга чейин балбандар 2 жолу кез келип, экөөндө тең Сабирова жеңишке жеткен. Мелдеш 27 мартта Өзбекстандын Ташкент шаарында өтүп, Сезим өзбек балбанын 9-3 эсебинде жеңип алды. 24 жаштагы Сезим Жуманазарова 2018 жылы Өзбекстанда кадеттер арасындагы Азия чемпионатынын жана 2021 жылы Орусияда өткөн жаштар арасындагы дүйнө чемпионатынын коло байге ээси. Ошондой эле Бишкекте 23 жашка чейинкилер арасында Азия чемпионатында 3-чү орунду ээлеген. Ал эми 23 жаштагы Лайлохон Сабирова Азия чемпионатында күмүш, Азия оюндарында коло медаль тагынган. Мындан тышкары 20 жашка чейинкилер арасында Азия чемпиону жана 23 жашка чейинкилер арасында күмүш медалынын ээси.